Мен атым Максудахан, Алапка району боюнча агроконсультантмын. Биз бүгүнкү күндө ушул солнечный сушилкаларда кактарды кантип кургатуу технологиясы боюнча айтып берейин. Биздин Алабукада ушул кайналы, Кыргызстанда кара өрүк деп түшүнүшөт, биз жергиликтүү эл кайналы дейт. Кайналыны туура кургатуу технологиясы боюнча сиздерге айтып бергим келет. Кайналыны терип алгандан кийин данеги менен кургаткан кайналы сапаттуу болот. Эмне үчүн дегенде, мындай жарып кургатканда баягы чаң бирдемелер түшөт да, биздин шкафта азыр жарып кургатканда таза кургап жатат. Эч кандай чаң отурган жок. Мына биздин алабукалыктар жидени дагы ушундай жакшынай кылып кургатып алышат. Помидорго туздан сээп туруп, помидордон дагы мындай как жасайбыз. Если плов демдегенде 5 минут калганда үстүнө ушуну кошо демдеп туруп чыгарсаңар, шакарабы өзү менен болот. Өрүк как, мынакей бизде өрүктү бланшировкалап, кайнап аткан сууга дуршлаг менен не кылып туруп кургатсак, мынандай жакшынай болуп кургайт. Жаңгактарды сыртынан ажыратканда жаңгакты да кургатып алышыбыз керек. Себеби ичи паңдап көгөрүп кетпейт сактаганда кышындачы. Жаңгактын маңызын дагы бир аз кургатып алсак, алдамдуу болот. И долонону мындай кылып терип алып, долонону да кургатып атабыз. Барбаристи, ошондой эле малинаны дагы кургатсак болот. Ошон үчүн бул шкаф просто айылдыктар үчүн бул эң сонун табылга. Көңүл бөлгөнүздөр үчүн чоң рахмат.